Ирминдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы турак жай алуудагы ар түрдүү багытта алдамчылыктар бар экендигин эскертет. Каржы пирамидасынын негизги белгилери: кыска мөөнөттө турак жай алуу убадасы, ачык айкындуулуктун жоктугу. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын маалыматына алайык, 2022 жылдын 12 айына карата турак жай кооперативдери тарабынан алдамчылык фактылары менен жалпысынан 16 турак жай кооперативине арыздаттануулар келип түшкөн. 2022 жылдын 12 айына карата кылмыштардын бирдиктүү реестрине 1515 кылмыш иши катталган. Мурунку жылдан 9 кылмыш иши өткөн. Бардыгы болуп 1524 кылмыш иши өндүрүшкө алынган. Анын ичинен 1284 кылмыш иши соттук кароого жиберилген. Жалпысынан 1524 адам жабырлануучу болуп табылган. Жалпы келтирилген материалдык зыян 901 миллион 726 миң 29 сомду түзөт. Учурда өндүрүлгөнү 108 миллион 855 миң 713 сомду түздү. Бардык козголгон кылмыш иштери боюнча ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан мыйзам жегинде тергелет. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жарандарга коммерциялык эмес турак жай кооперативдери аркылуу үй сатып алуу максатында акча салууда тобокелчилик бар экендигин эскертет. Урматтуу жарандар, турак жай сатып алууда сак болуңуздар. Сиздерди алдап кетиши толук мүмкүн. Азыркы учурда 1524 адам алданып, келтирилген зыяндын суммасы миллиардка жакындады. Жети өлчөп бир кесүү керек экендигин унутпаңыздар.